Бир учурда кыргызстандыктар Россия менен Казакстанда гана иш издесе, учурда дүйнөнүн баардык булуң бурчунда эмгектенип жүргөн мекендештери бар. Мамлекет алардын укуктарын коргоп, көйгөйлөрүн жоюуга артыкчылык берип жатат. Дүйнө жүзүндө иш издеп жылына 270 миллион адам жер которууда. Алар өз мекенине ар жыл сайын 600 миллиард доллардан ашуун акча которот. Кыргызстанга кайрыла турган болсок, ар 4-чү үйдөн бир адам чет жака жумуш издеп кетүүдө. Алардын өз жерине жөнөткөн акчасы өлкөнүн ички дүң өнүмүнүн 30%-на барабар. Мигранттардын укуктары ар тараптан корголууга тийиш. Бүгүнкү күндө биз өкүлчүлүктү Москва шаарына ачкан болчубуз. Мооракилде уже 2-3 айдын ичинде ушу биздин эмегечи өкүлчүлүккө 248 биздин уже арттар түшкөн болчу. Анын ичинде болсо бул 20 миллион сомду мисалы тиги жергиликтүү эмелер болсо төлөп берип койуп бар да. Мынакей ошо экили 2-3 айдын ичинде 570 миң рубльда кайра биз уже биздин өкүлдөрүбүз өнтүрүп беришкен болчу. Биз терең ишенебиз, что биз ушул жумушту монтип улантып атып, биздин жандардан укуктарын коргоп бере алабыз. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги жарандарды чет жерде ишке орноштуруу менен да алек болуп келатат. Мекеменин алдында атайын борбор түзүлгөндөн бери 7000 жаранга жумуш таап берилди. Быйыл Улуу Британия, Түштүк Корея менен түзүлгөн келишимдер жемиштүү болду. Эми араб өлкөлөрүндө, Германияда кыргызстандыктар үчүн бош иш орундары бар. Персия булуңу боюнча 1200 бош орун вакансиябыз бар. Катар, Оман, Сауд Аравиясы, Бириккен Арабтар Эмираты, 6 мамлекет. Негизинен азыркы учурда мигрант чек кежи сайтында бүт толук маалыматтар бар. Ошол жерден жарандар алганга мүмкүнчүлүгү бар. Тейлөө секторунда, гостиницалык, туристика секторундагы бош орундар жана магазиндерде иштегенге мүмкүнчүлүк бар, авиакомпанияларда. Расмий маалыматтарга таянсак, учурда 1 миллион 50 миң жараныбыз чет жерде иштеп жүрөт. Анын 650 миңден ашууну Россияда. Калыгул Асанбаев, Умар Малашев, Ала Тоо 24.